Саламаттуу айымдар. Бүгүн биздин сабагыбыз эко-мех деген темага болот. Мастер-классыбыз. Мен негизи моундай көрсөтүп артына марля жабыштырып, жүндөн ушундай эко-мех деп коет. Бияга кирет, а биягында жүн кирбей жүрөт. Кирбей калат да, бул көрпө эмес. Мына ушундай кара козунун жүнүнөн баары астатак мен тетелерди, ушанкаларды тиккем. Мынакей мындай күрөң өңдүү кылгам. Бул өзүнүн эме өңдөрү да. Анан мындай ак өңдүү, булардын баары остаткалары. Биягын баары кийиз, биягында жүн. Эми болсо бүгүн мен башкача дагы эко-мех кылдым. Бул азыр да кургабайт турбу. Кургаса бир сыйра тарап коем. Мынакей биягы ап-апак, биягы ушундай. Мынакей сиздерге көрүнсүн деп атам да, мынакей. Бул али ным болуп туруп азыр кургайт. Чермелерге бул азыр муну алып турайын. Мындай көргөзөйүн сиздерге. Бирке вискоза кошуп койдум, арасына аралаштырып бирен-сирен кылыпчы. Азыр да коюп койдум. Эмки мастер-класста полный видеосун съемка кылам. Сиздерге көргөзөм. Могул, мисалы, могул гребенной лента топстон жасаса болот. Мынакей ап-апак жуулган, жашнакай, аллергия болбойсуздар. Мына ушудан мен эксперимент кылсам, абдан сонун эле эко-мех болуп калды. Мына эчтеңеси эме жок. Муну эме бир сыйра таралат, бир сыйра таралып, анан кете турганын кетип, анан ап-апак жашнак болот. Мен азыр муну тийбейм, анткени бул чала кургап турам. Муну азыр кургатамын. Анан эртең дагы бир видеого кошомун. Чермейин четине бычып эметем. Азыр мастер-класстарды баштайлы. Буну мындай коюп коелу, курга берсин. Эми эко-мехти жасаш үчүн могундай ящик керек. Бул деген биздин чаян мурда чаян кармачык, бизде улик деп коет. Ошо уликтердин үстүнөн отставка деп. Мен эми муну таап алып, көрөрмөн эле эсиме келди. Ошо эко-мехти ушудан жасаса болот деп мен ушундай жыгачты алып келип үйгө келип туруп пробниктер жасасам сопсонун эле. Мына эми ички жагы 40 сантиметр, бул жагында ички жагы 48 сантиметр экен. Эми сиздер өзүңүздөр билгендей эметерсиздер. Бул мындайынан коет, мындай жыгачтар. Көрдүңүздөрбү? Будан бир аз жука кылса болот. Бул ашып кетсе 1 сантиметр, 1-2 болуш керек. 1 сантиметр калыңдыгы кылсаңыздар болот. Адан ичке кереги жок. Анткени мунун үстүнө биз жүн коебуз. Анан мунун үстүнө аябай иштейбиз да. Иштетебиз, иш жагын аябай баягы самын сүйкөйбүз, базабыз. Анан мыналар жука болсо сынып калат. Бул жука болсо сынып калат. Анан ушул эле толщинасы менен мага достаточно болот. Бул делитель деп коет чаяндарда. И ушу менен эметкенбиз. Эми бул түшүнүктүү эле. Азыр көп сүйлөгөндө андан көрө көргөзөйүн, алабыз. Бул жака коебуз. Анан кийин мына жүндү үзөбүз. Бул жагына мынтип коебуз. Деп үзүп кое беребиз. Азыр кызыктай болуп көрүнө берет. Мындай астан. Бирок өтө суюк кылбагыла, анткени эме болуп калат. Көрүнүшү жакшы болбой калат. И өтө коюу деле кереги жок. Бул жолу ушундай. Мындай чоң үзүлүп кетсе, биянан жууп алып туруп, бияга кошуп коюш керек. Анан биягына мынтип коюлат. Мына ушинтип кете беребиз. Мен азыр 1-2 катар көргөзөйүн. Анан кийин өчүрөм. Анткени бир эле операция болот да. Ошо 1 саатка жетпей ушул эмени көлөмүн мен толтуруп коем жүн менен. 50 мүнөт мисалы же 40 мүнөт ушинтип жүндү койгонун көргөзгөндө эфирный убакыт кетет да. Ошон үчүн мен азыр бир сыйра көргөзөм. 1-2
1-2 ряд көргөзөм. Анан кийин сиздерге видеону өчүрөм. Анан полный бүткөндөн кийин ичин толтургандан кийин мен сиздерге кайра видеону сайып и кантип илеш керек, кантип кийизди киргизиш керек, ошонун баардыгын көргөзөм. Кантип кайра жүндү бышырыш керек, кантип уксуска салыш керек, ошонун баарын көргөзүп берем. Мынакей азыр бир кызыктай болуп көрүнүп, жүндү мындай катарынан коюп, бирок абайлаңыздар мындайынан көптөп түшүп кетпесин. Оп, мына жаңы эле айтып аткам. Ушундай коюп коелу. Эң биринчи эмесин эметиш керек. Негизи сулап койсоңор болот. Суласаңар жабыш болот. Бирок мен андайды азыр кылбайм. Анткени мен вискоз аралаштырам. Так. Турмуздар, буну өзүн жууп коеюн. Мына көрдүңүздөрбү? Мен экинчи эме менен жаап койдум. Азыр бул жака чоёбуз. Асты жаанда жүндөр тегиз болуш керек. Мындайдан көргөзөйүн сиздерге. Асты жаанда жүн мынтип тегиз кылыш керек. Мен бул жака жүн түшүп кетет деп бияга көбүрөөк салдым да. Анан бул жаанда азыр тегиздеп узунураак кылып койдук. Мына экинчи жыгачын койдук. Эми бул жагына салабыз жүндү. И үшүнтүп, буну полный үшүнтүп толтурабыз. Негизи бул оңой эле. Ошо эко-мехти жасаган абдан оңой. Мен үчүн бир ойлойм эң эле оңой эле нерсе. Ушинтип жаздык жасаса болот. Бир сыралда саксайып кеткендерин баарын кыркып туруп жакка кылып койсо болот. Колдорго рукавтарга жеңине, пальтолордун жеңине тиги манжет кылып койсо болот. Чермилерин четтерине. Ошо применениясы көп да, аябай көп. Өзүңүздөр анан кийин кайерге не кыласыздар? Ар кимиңер өзүңүздөр ойлоп эметесиздер. Анакей өтө узун болсо, деп эки учунан жоюп койсо кошуп калат. Бул гребеной лентанын жүнү негизи турасынан да бүт узунан мындайына кеткен да. Узунан в длину деп коет. Тараган да. Лишнийин баарын алып туруп анан узун кылып жоюп койгон. Анан биз болсо таптайым, таралган, таптаза монтип коюп койсок, анан кийин жакка кылып алсак, сонунда туруп кооздугун айтпаңыздар, таптаза. Мен негизи козунун жуулбаган жүнүн, кыркылган эле жуулбаган жүндү алып келип үйгө аны сорттоп, анан ноолорун баарын ошодон жасагам. Бул деле өзүнчө бир керемет. Жүн таппасаңыздар, мондай жүн таппасаңыздар, андан деле кылса болот. Жаңы кыркылган жүнүн өзү мындай эмеси менен турат да. Анан акырын ошол жерин эмтип эле узун кылып эле эметип койсо болот. Ал деле сонун. Мериноз. Жаңы кыркылган мериноздун жүнү деле ушундай эмеси менен жатат. Прям ряд болуп. Анан ошол жерин эле руносунан эле, руно деп коет го, жүн жаңы кыркканы. Ошо руносунун четинен алып эле ошо жүндөрдү ушинтип ушундай кылып алып туруп, анан жасаса болот. Бирок мен могуну аябай жактырып атам, анткени муну анан кийин боесо болот, каалаган өңүңүздөргө. Анан жакшынакай эле эме болуп атат. Пробниктерди жасап көрдүм, мына жакшынакай эле. Жуулунган жок, үзүлгөн жок. Мына суу кезинде мен бир сыра кармап мындайына чойгулап эметип көрдүм. Андай эметкен жок. А суу кезинде негизи көп чыгат, аябай көп чыгат. А бул болсо мына таралганда таптайын. Эми мен ошону мындайынан кооздоп, сонун кылып эметип коем. Сиздер ошону жакшынакай кылып кабыл алыңыздар ушу видеону.
бул оңой эле. Эми мунун арасына жиптен деле аралаштырып койсоңуздар болот. Жип ирип кошсо болот, же болбосо дайын эле пряжаларды кошуп мындай кыркып ана кошо жүн менен кошо койсоңуздар, мен андайды көргөм. Ак жүндөн жасап, анан кыздардын шапкаларын тигип, кооздоп эметкем. Абдан кооз көрүнөт. Эми мынакей биз ак жүндү эметтик, мына эмени вискозаны аралаштырайын. Мына вискозаны мынтип чымчып эле бияка кое бериш керек. Бираз эле, көп эмес. Бираз эле арасында бир мындай эле турсун. И бирде вискоза экен, ак жүн бир кызыктай кызыл өңдөрү бар экен арасында деп. Бул эмне деп сурай тургандай да. Анан бул да тармал болуп сонун көрүнөт. Бирен-сирен эле коюп коюш керек, мындай кылып ар кайсы жерине. Чисти апапак кылса болот. Эми бул сиздер кандай кааласаңыздар ошондой жаза бериңиздер. Мен болсо мына сиздерге мастер-класс көргөзүп аткандан кийин мен ошентип кооздоп коеюн. Эко мехтин бир түрүн көргөзүп коеюн сиздерге. Кандай сонун, кандай керемет. Мунун баардыгын жасап, кубанып. Так. Беринен биз не кылабыз? Биз беринен азыр жыгачын коебуз. Мынакей. Койдук жыгачын. Биягын карадык, узундугу жакшы элеби? Болобу узундугу? Жагабы бизге? Так. Все устраивает. Бүт жакшы. И мынтип алып кете берели дагы. Жумшак, таза, мериноз жүн. Кирет бул жышнакай эле. Мына киргизип көрдүм. Бирдемке кылардын астында пробниктерди жасап, көрүп, анан кандай болот, кандай болбойт, жагабы, жакпайбы, ошо элге көргөзүп аткандан кийин элдин ою кандай болот дегендей кылып баарын көрүп, ойлонуп, анан жасайбыз. Ушунун баардыгы үйрөнө бериңиздер, кыла бериңиздер. Кичике балдардын башына шапка, ушанкаларды жасаса болот, теветайларды ушинтип жасаса болот. Эми бул жүн эле да. Мындай орустар айтат го, ни одно животное не пострадало деп. Накта эко кийим. Ушунун баардыгы экологический, таза. Бир да жаны бар. Эми чет өлкөдөгүлөргө мынтип ушундай шапкаларды тиксе, анан көргөзсө, сувенир катары да алып кетет. Өздөрү да киет. Тигип койсо жашнакай алып. Мен жана шапка егери деп жакшы көрөм, аябай ошо. Жана арт жагына чейин түшөт го. Вот ошону лекалын дагы Кудай буйрса көргөзүп бүт эмет беремен. Жумшак, кооз, жакшы, аябай жакшы. Жагымдуу. Денеге жагымдуу. Таптаза жуулган. Буларды жууп аябай тарап убара болосуң. А бул болсо таптаза. Жок, жүн, мындай жүн жок десеңиздер, буну менен деле кылса болот. Мындай чарба жүн менен тоже жакшы көрүнөт да. Абдан сонун кооз болот. Эчтемкеден качпаңыздар. Баарын жасаңыздар. Бүт көрүңүздөр. Любой варианты жакшы. Биздин жашообузда бүт эле көрө бериш керек. Бүт жаза бериш керек. Жашнакай кылып баарын эметип. Сонун болуп эметип аткандан кийин балдарга баштарына кийгизип, кооз кылып. Так, эми биз жыгач коебуз. Мынакей эжекелер, ушинтип эле салып алып кете беребиз. Ушинтип эле коюп кете беребиз, а могу жерди толтурабыз. Принцибин түшүндүңүздөр да туурабы? Мен азыр видеону токтотоюн.
Анан бул бүткөндөн кийин bunun баардыгын салып бүткөндөн кийин видеону саям дагы, анан сиздерге следующий операциясын көргөзөм. Анан поэтапно, азыр мен 1 саат мына жака салам, андан көрө убакыт экономить этип, анан эмки операцияны сиздерге көргөзөйүн. Анан уже ошо кургагандан кийин кеткен жерлерин, бирке жыртылып калган жерлерин баарын оңдоп, эметип, арчанын баарын түздөп, сырты жагындагысын лишний жүндөрүн кыркып, анан бир эмеге келтирип жашнакай алып койсо болот да. Мына моундай кылып. Бул бүгүн мен жасагам. Кургап калды. Эшикке илип койгом, мүмкүн бир аз жылуу болгондон кийин илип койсом кургап калыптыр. Батареяга илип эметсем мына. Бул экомех. Өзүнүн көрүнүшү мына көрүңүздөр. Оңдой турган жерлери бирде жок, бул аябай эме жашнакай алып кетти. Анан мындай жүндөр чыгат. Мунун баары какой-то процент баары чыгат, муну алып коюш керек. Кирбей калганы. Эми биз мурда апам биз жаш кезибизде баягы көрпөлөрдүн баарын ашатып, терилерди ушунткөндө. Ошондо деле биз ушундай тарап, ушундай жүндөрдүн баарын алып салчык. Көрпөдөн деле ушунча жүн чыгат арасынан. Бул эми баягы искусственно жасаган көрпө болуп атыр, натуральный эми менен өзүбүз. Минтип караганда бул жана козунун терисиндей эле көрүнөт, мынакей. Апак жашнакай. Ошо гребеной лента менен ушундай экомехти жасагыла. Таза экен, жылуу экен, таралган. Анан ошо таралган эмеси менен эле мындай суруп эле эметип салыш керек, но кыскаларынын баары кетет. Бирке отуруп эметип койсо калат. Нар жакта могу жерде киргени калат, кирбегени чыгат. Деги эле чыгат. Эметип койсо, так особо процент прям колго жуулунуп эметкен деле жок, бир аз эми. Эметип койсо кетип калат. Зато бул меринос. Жылуу, жумшак, моюнга да жакшы, жана жакаларга да жакшы. Эметип койсо окшоп эле калды дегендей. Анан мына жакта эмелерин баарын оңдоп, түздөп, буну эми мен жаңы кургаттым, жаңы жасадым, еще иштелекмин. Муну жашнакай алып иштетип койсо, бул үлпүлдөп жашнакай болуп калат. Мынакей. Ошо мастер-классты көрүңүздөр, бизге подписка кылыңыздар, Кырк кыз деген YouTube каналыбызга. Ушундай мастер-класстарды көрүп, башкаларга көргөзүп, өзүңүздөр да жасап, курткаларга, пальтолорго да жашнакай кылып болот. Эми шашпай, жашнакай кылып, ар бир волосинкасын азыр мен түздөп, эметип, анан чермеге тигем, анан көргөзөм дагы. Муну конечный результат. Буну да экөөнүн мен атайлап эметкем. И мастер-классы да снимать этейин деп, и чермеге өзүм керек кылайын деп. Биз менен бирге болуңуздар, жакшы калыңыздар. Мен кыркып койдум. Мынтип карап көрүп атам, кайсы жери калың, кайсы жери жука, нормально. Эми болсо баягы эле жүндү биз сеточка менен жабабыз. Сеточка менен жабып, самын суун алабыз, суубуз жылуу болуш керек. Анткени астында жүн ызык суу өтүп кетсе, астында жүн кирип кетпесин. Мынтип баардыгын суулап кырктык да. Кырккандан кийин баардыгын суулап, мынтип үстүнөн бассак, жүн бири-бирине дагы кирет. Мынакей. Азыр самындайбыз, суулайбыз. Анан кийин ушул жүндү үстүнөн, жүндү кандай киргизсек, ошондой эле киргизе беребиз. Болгонун үстүнө көпкө чейин мынтип чабып, суулап, астында жүн, жыгачтын ортосунда калган жүндөр ылдый жакта салаңдап турат. Эгерге суу тийсе деле кирбейт да. Бир аз бири-бирине кирет, но мындай өтө кирбейт. Мына жака сиздерге мындай жакыныраак коюп коеюн. Мына ушундай болот. Апапак. Мен мурда жүндү, козунун жүнүн алып, ар бирөөнү бөлүп,
Анан кийин ушинтип жыгачтарга коюп, кайра козунун жуулбаган жөнү, анын жуушу бүт өзүнчө бир кыйначы да. Азыр болсо ушундай лентадагы жүндү алып, уже жуулган, таралган. Анан ошо жүндөрүн акырын бөлүп, волокна кылып. Мынакей. Ушинтип сулап койдук. Эми мен видеону токтотом. Анткени муну биз минтип эле базы беребиз, биринчи базы беребиз, бир увалка болгончо. Анан кийин колубуз менен круговой сүртөбүз, анан мындайынан сүртөбүз. Иши кылып мына жерде кийиз быш керек. Мындай болуп. Ушинтип бышканча биз сүрөбүз. Азыр мен видеону токтотом, анан кайра мына жыгачтарын чыгарганда дагы сайын. Мына көрүңүздөр. Жашынака болуп кирип калды. Мен биринчи сетканын ичине салып, анан мындайынан чаптым. Мынтип чаба бердим да, жүн кирсин деп мынтип чаба бердим. Анан кийин акырын мынтип сүрдүм. Акырын сүрө бердим. Анан круговое движение дегенде ушундай кылып. Эми бул делечи биринчи эле увалкасы бүткөн жок. Бул жерде карма берсек, бул жүн кирген сайын но жыгачтарга эметип анан үзүлүп кетет. Ошон үчүн азыр болсо мындайынан алабыз. Мына биринчи жыгачын. Бул бекем тур да, муну обязательно чыгарып алыш керек. Мындайынан алып салабыз. Анан улам бир жыгачтан бияка чыгарып беребиз. Жүндү көрүңүздөрбү, үпүлдөп тур. Улам бир жыгачтан бияка чыгарып беребиз. Бияка бурайбыз, бул жагында да бир жыгач калып турат. Көрөбүз. Но вискозасын абайлаш керек, жыгачка жабышып, үзүлүп кетпесин. Ошо жыгачтарын менте ачып, акырын суруп аласыздар. Эч жерин жуулбай. Эми болсо кайра бул жака эчтенкени жуулбайбыз, кармабайбыз, кирдиби, кирген жокпу деп эч бир кызыкпайбыз. Акырын жыгачты чыгарабыз. Анткени бул еще кире элек. Жуулунуп кетиши мүмкүн. Мындайынан жүндөрдү бөлүп, жыгачтарын алып алабыз. Улам жылдыры беребиз. Бияка. Бүт секирен кылабыз. Биякта жүн кире элек. Ошон үчүн берде бирдемке жуулунуп кетсе, кире элек. Абайлаш керек да. Анан жабыштыра албайсың. Жүн самын болуп, жыгачка жабышып, ушинтип атат. Акырын алып беребиз. Эми кылса болот да, эми бирке кыйналсак эчтеме болбойт. Конечный результат аябай сонун коос нерсе болот. Деп алып беребиз. Бирде кире элек, жакшы кире элек. Мен алып баштаган себебим жүн айрылып баштады да, бул жүн кирип атат да, жыгачтар карабап тур. Ошон үчүн чыгарыш керек. Айрылып кетпесин депчи. И байкап туруп эртеде чыгарганга болбойт муну. Азыр муну увалка кылабыз. Секирен увалка кылабыз. Мунун өзүнүн эрежеси бар увалканын.
жазып алсаңыздар, көп нерсе жарап кетет бул. Акыры мынтип жылдырып коелу. Эми арасынан бирке жыртык болуп калса, ал тиги ич жагына тийип койсо болот. Эми жыртыгы болбойт, анан тим эле бүтүн болот деп да айтпайм. Болот жыртыгы. Жүндөгөн ар кандай да. Баары бир жерине ачылып калат, бир жери калың болуп калат, бир жери жука болуп калат. Баарына тегиз салгандай болосуң, бирок эми бул өзү ошентип этет. Акырын жылдырыш керек. Бүт мындай жулбай. Анткени мынау сорго туруу. Первичный убавка болду да. Вискозасын абайлаш керек. Вискозасын мен жыгачка жабышкан вискозалар да алып атам. Мен подробно көргөзүп сиздерге түшүнүктүү болсун деп антип атамын. Кол көнүп калат. Да мен ошо камерага кылып атам да, сиздерге мындай камерага жакыныраак кылып, бирге жакыныраак кылып чыгарсаңыздар, жеңил эле болот. Тууралуу эле чыгара бересиздер. Камерага сиздерге көрүнсүн деп мен силер жака жакыныраак коюп койдум. Суроолор болсо, анан кийин түшүнбөй калдым, көрбөй калдым, алыс көрүндү, эч нерсени түшүнгөн жокмун, жыгач каяктан чыкты дегендей суроолор болуп калышы мүмкүн да. Биз жана бул жыгачка жыгачтарга жүндү койгонбуз. Ошо жыгач ошо. Азыр жыгачын алып атабыз, бизге бул уже кереги жок. Так. Мен мындай кылайын. Мына жыгачты алып коеюн. Так. Маки. Алабыз. Мына биягында да жыгач жүрү. Жуылган жүндүн жыты. Мынакей. Көкстерди жыгачты алып атам. Мен мурда жуылбаган эменин козуларын жүнүн андан деле соон эмелерин баарын жазып алдым. Жүн таппасаңыздар, аны деле кылса болот. Кичике козуларын жүндөрүн бөлүп ушундай. Анан кое берсе болот да. Жыгачтын арасына коюп, үстүнөн киргизип эмесе болот. Окей. И акыркы жыгач. Алдык. Мына үлпүлдөк туру. Эми арчагын илеп, мындай эметип аккуратно. Азыр мен мындайынан чаап, сүрүп,
бул жагына катуу эметпейм, просто үстүнөн эле эмитип сүрө беремин. Андан кийин кирип калат акырындап. Эми азыр увалкасын көргөзөйүн. Уже бул жактан чыккандан кийин кандай увалка болот атканын көргөзөйүн. Мынакей эжекелер, мен бүт чыгардым, бир аз суладым. Эми акырын эми биздин максатыбыз только ушинтип чапкылай бериш керек. Мындайынан да оодарып, акырын чапкылай бериш керек. Асты жагын кириш керек да. Ушинтип чапкылап. Üstündөгү жүнү кирбеш керек. Колубуз менен тийбейбиз. Акырын. Мындайынан түздүп, бул уже кирип баратат, көзгө көрүнөт. Могу жактагы жүндөрүн мынтип текшерип көрүш керек. Анткени бул азыр байкабай туруп кирип кетпесин. Мынтип оңдоп, көтөрүп, жүндөрүн көтөрүп коелу. Бул кирбеш керек. Мынакей. Булардын баарын мынтип көтөрүп коебуз. Кирип бараттыр. Абайлаш керек. Кирип кетпесин деп аракет кылып, ачып, мынтип көтөрүп коюш керек. Эч бир кирбеш керек. Так. Мына жер айрылып калыптыр, но это не страшно. Так. Чапкылаганда жукараак жери үзүлүп кетиптир. Мынаны тийип койсо болот, көргөзбөй акырын тийип койсо болот. Мынакей. Булардын баарын мынтип көтөрүп коебуз. Бияктарын да мынтип көтөрүп коебуз. Анткени булардын баары кирбеш керек. Бөлүнүп, жүндөрү жашнакай болуп, бул жака кайрылганы мындайынан көтөрүп, бир-аз менеп кылып койсок, бул уже жашнакай болуп калат. Анан сууга салып, баарын түздөп, бир сыра тарактар менен тарап, жашнакай кылып койсо болот. Мынакей. Көрүңүздөрбү? Көтөрүп койдук. Астындагы жүн кирип баратат. Ушинтип эле чапкылай бериш керек. Кирип, жашнакай болуп, кайра мындайынан оодарып, көтөрбөй. Шашып көтөрүп жүрсөм, бир жери жуулунуп кетет. Мына жери бир аз ажырап кетти, это не проблема, андан кийин кошуп коебуз. Жип менен тийип коебуз. Азырынча чапкылай берели. Чапкылап кирсин. Асты жагы.
Азыр көрүнүшү ушундай суу болуп, самын болуп, бири-бирине жабышып, негизи үстүндөгү жүнү кирбеш керек. Астындагы жүнү чапкылап атпайлыбы? Ошо астындагы жүнү азыр кирет. Так. Улам мындайынан аударып, мындайынан. Мен эми ушинтип эле чапкылай берем. Анан ызык сууга салып, чайкап, жууп, кайра жүндөрүн баарын оңдоп, анан үзүлгөн жерлерин бирке тигип, анан кайра чапкылап, ошо менен бул кирип кетет. Мына бияк уже кирип кетти, көрдүңүздөрбү? Мына. Кирип калды жашнака болуп. Так. Мындай көргөзөйүн. Ажыраган жерин анан тигип коем. Көрүнбөй деле калат. Мынакей кирип кетти. Бул жагы. Да, мынтип сүрүп, эме ажырап кеткен жерин мен азыр тигип коем. Анан да чапкылай. Мына жашнака болуп кирип кетти. Бул жагы дагы жашнака болуп кирип кетти. Мына жактарын баарын оңдой. Мынтип сүрүп, үзүлгөн эме ажырап кеткен жерлерин баарын оңдоп, анан бир сыра чайкап, кырларын дагы ордуна келтирип, анан уксуска саларда дагы жолу калса, мен сайып бүт эметейин. Бул азыр ушундай. Анан кийин сууга салганда булардын баары ажырап, жашнака болуп, өзү менен өзү эметилип, жашнака болуп калат. Мынакей. Булардын баары мынакей. Өзү менен өзү эле жүрү. Мынтип баары тигин. Анан түздөп суунун ичинен жакшылап кирип калсын асты жагы. Ошол эми, в принципе, экомех ушундай болуп жасалат. Буюрса ушинтип көрүңүздөр, андан кийин бүтүрдө мен дагы көргөзөм. Эми бир сыра ар бирөө эмесин текшерип, мынтип көтөрүп, кирип кеткен жерлерин бирке мындай ажыратып, эми бу жерде особо деле кирген жок, бу жерде просто ным болуп турам. Андан кийин жанагындай мынтип чапкылап, аябай жанагы айрылган жеримен тигип койдум. Баягында мына көрүнбөй деле калды, көрдүңүздөрбү? Анан мынтип дагы да көргөзөйүн сиздерге. Биягын аябай баспаш керек да. Эми бул деген домашний тапочка эмес. Үстүнөн эле үстүндөгү жүндөрү лист болуп кириш керек. Ушинтип сүрө бересиздер. Жашнака болуп кирип калды. Мен бирге болсо суу дайындап койдум уксус менен. Азыр ушуга чылап коебуз. Чылап койгондон кийин кайра чыгарып, кайра сууга чайкап, кайра бир сыра ушинтип уйпалап, наркы жагында жүндөрүн баарын оңдоп, жабышпасын деп. Эми бирке мындай көңүл буруп коюш керек да. Бул жагын сүргөндөн кийин ар жакка оодарып, жүндөрүн бир сыра текшерип, кайра бул жака оодарып, кайра сүрүп, анан тиги жактагы жүндөрүн текшерип. Мунун баары вискоза, көрдүңүздөрбү? Фиолетовый, розовый, баары вискоза. Наркы жакта вискоза, бул жакта вискоза кирип кетти, нар жактагысы жүндөрдүн арасында жүрү. Кургагандан кийин өзүнчө бир оттенок берет. Мен муну эме чермейдин эмесине кылайын деп атам. Четтерине. Так. Мынакей. Бул жагын мынтип чапкылай бериш керек. Чолтуп. Бир жагын жулуп албагыла. Мына кичирейет азыр. Мынакей. Кайра бул жагынан алып, бул жагынан мынтип чолтуп, мынтип чапкылай бериш керек. Кичирейип барат. Киргенде ушинтип кичирейет.
жүндөрү самын болгонго үрпөйүп жабышып калгандай болуп көрүнүп атат. Бирок кургагандан кийин жашнакай болот. Эч бир учунан кармабаш керек. Бул анткени оор жуунуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн общий кармайсыздар. Мынтип. Так. Бул жагын мынтип. Кайра мындайынан. Кайра мындайынан. Суу кезинде ушинтип көрүнөт. Кургагандан кийин ап-аппак жашнакай соон болуп көрүнөт. Төрт бурчун дагы ушинтип чапкылаш керек. Анткени кармаганда мүмкүн кирбей калды. Кайра биягын. Урган сайын суусу чыгып, үстүндө жүн үлпүлдөп, азыр эле үлпүлдөп калды. Жана бир кызыктай көрүнүп аткан. Уксуска салгандан кийин аябай жакшы кирет да. Кирип, самындары нейтрализовать этип, кислотада. Жүндөр өзү менен өзү болуп. Астындагы жүндөрү кирет. Так, мындайынан оодарабыз. Мына уже кирип калыптыр. Дагы самындайбыз. Кирип кетиптир, мен тиккен жиптери бошоп, өзү менен өзү болуп калыптыр. Мен максатым мындай эме чоңой болсун да, анткени мен антип эле бычамын. Бычып челмеге тигемин. Жака кылам, жеңдерин кылам. Мына уже жакшы эле кирип калыптыр. Мен катуу сүргөн жокмун. Үстүнөн эле акырын эметип атам. Так. Кайра оодарабыз, кайра чапкылайбыз. Силер эме видео узак болуп калды деп эметпеңиздер, анткени мен бүт эмесин көргөзбөйм сиздерге. Кургагандан кийин баягы кирбей калган же кыска жүндөр жуунуп кеткен. Алар киргенден кийин эме кургагандан кийин баары да чыгат, таралып. Какой-то процент жүн негизи кирген жок да. Эмесине учу бияка тийген жок да, наркы жака чыккан жок да. Кыска жүндөрү бар дегендей. Анан жана узун жүндөр калат, кыскаларын акырын эметип чыгарып койсо болот. Кармаганда эле билинет да, колуңа салып көрсөңүздөр болот. Кээ бирөөлөр болсо баары бир мына жакта какой-то процент мындай эме увалка болду да бердечи. Муну тим эле аябай тарап, анан андай кылбайм. Ошо кандай эметип калса ошол бойдон калтырып коем. Өзүнчө мындай жакшы эме болуп калат. Мынтип кошуп, анан
мындайынан сүрүп койсо болот. Муну азыр уже жашынакай арт жагы кирди. Ошон үчүн муну мындайынан сүрүп койсо болот. Мындайынан дагы сүрүп, мындайдын ортосун сүрүп, кайра мындайынан сүрүп койсо болот. Кичирейди. Бирке сүрүп койгонго жакшы эле кичирейип калды. Кирип эметип. Ошо биздин максат ошол болчу да. Кичирейтиш керек муну. Жакшынакай болуп кирсин. Бул жаанда жөнү жашынакай кирген жок. Бул арт жагындагысын киргизиш керек. Мындайынан, мындайынан. Кирди, мына жакта жиптери бошоп. Эми өтө катуу кылбай эле коеюн. Кирип калды. Эми мынакей, бияка мен бир чоң кашык уксус коштум. Мындайынан салам. Анткени мага тиги жагы эме болуп атат да. Бул эми ушинтип эми уксус да бул. Колго перчатка кийиш керек, уксус кислота. Мына бирде уже жүн, кирбеген жүн жашынакай болуп билинип тур да бул жүн экенин. Анын ар жагы кийиз. Өтө ызык суу кылган жокмун, анткени бул жагы бизге кирбей эле койсун. Ызык сууга салсаң кирип кетет да, мен жылынык сууга уксусту коштум. Эми ушул бойдон коюп коем. Бир жарым саат коем. Анан жарым сааттан кийин акырын аябай чайкайм. Анан чайкагандан кийин берги дагы арт жагын бирке сүрүп анан кургатам. Болду. Кургагандан кийин эко мех болуп калат. Жашынакай